Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз касиеттүү кудук деген жомокту окуйбуз. Өткөн замандарда хандын жалгыз баласы болуптур. Жылкысына сан жетпейт экен. Алар бир өзөндүн суусун бир эле ичип, кургатып салчу экен. Күндөрдүн биринде хан журт которуп, башка жерге барып, бир кудуктун жанына конуптур. Ошол кудуктан жылкылар канча ичсе да суусу түгөнбөптүр. Бул касиеттүү кудук экен дейт. Кудукка келген сайын бир туу бей таштап кетип жүрөт. Арадан бир нече жыл өтөт. Хан катуу ооруп, өлөр алдында баласын чакырып алып айтат: балам, кудукка жылкы сугарган сайын бирден бей таштап кетип жүр. Кудук касиеттүү экен дейт. Атасы өлөт. Бала Увазирдин баласы экөө кеңеш куруп, кудуктун кандай касиети бар экенин билмек болушат. Эмнеси болсо да, сен кудукка түшүп, эмне үчүн ичине таштаган жылкы кирип кетпей турган кандай керемети бар экендигин билип чык, дейт хандын уулу. Ошентип Увазирдин баласы кудуктун ичине түшөт. Бала кудуктун ичинен бир ташты көрөт. Аны оодарып жиберсе, ар жагы жаркырап өзүнчө бир ажайып дүнүйө. Бала аралап баса берет. Бир жерге келсе, 6 канат ак үй турат. Кирип барса, булуң шайга бөлөнгөн 40 сулуу кыз отурган экен. Алардын ортосундагы мамык төшөктө бир кыз уктап жатат. Бала мунун жөнүн 40 кыздан сурады. Кыздар мындай деди: бул перинин падышасынын кызы. Эгер кимде ким ага үйлөнгүсү келсе, кызды тизесине уктатып, 3 аңгеме айтып ойгото алса, кыз ошого тиет. Увазирдин баласы кызды алууга ниет кылып, ойготмок болуп, кандай бир кызык аңгеме айтса да, ойгото албады. Мындан кийин ал кудуктан чыкты да, көргөн билгендерин хандын баласына айтып берди. Эми хандын баласы кудукка түшүп, баягы боз үйгө келип, кызды көтөрүп тизесине жаткызды да, биринчи аңгемесин айта баштайт. Илгери өткөн заманда бир байдын 3 баласы болуптур. Бир күндөрү улуу баласын чакырып алат да, бир төөгө жүк артып берип, базарга сатып, каалаган буюмуңду ал дептир. Бала көзгү сатып алат. Анын касиети жер жүзүн көзүңө тартып келип көрсөтөт экен. Экинчи бир күндөрү ортончу баласын базарга жиберет. Ал бир килем алып келет. Килемдин касиети үстүнө отура калсаң каалаган жериңе көз ачып жумганча жеткирет экен. Бай эң кичүү баласын базарга жиберет. Ал бир таяк сатып алыптыр. Анын касиети таякты өлгөн кишиге тийгизип койсо, ал тирилет экен. Күндөрдүн биринде үчөө чогулуп алып, улуу бала сатып алган күзгүнү карашса, бир жерде хандын кызы өлүп, аны мүрзөгө коймок болуп жатышканын көрүшөт да, үчөө ортончу бала сатып алган килемге олтуруп, учуп барышат. Кызды кичүү бала сатып алган таяктын жардамы менен тирилтип алышат. Анан үчөө кызды талаша кетишет. Күзгүсү бар жигит муну айтат: менин күзгүм болбосо, өлгөн кызды кантип көрмөк элеңер? Кызды мен алам. Эгер менин килемим болбосо, ага кантип жетип барат элеңер? Силер барганча көмүп коймок, дейт килеми бар жигит. Үчүнчүсү айтат: эгер менин таягым болбосо, кыз тирилип, биздин талашыбызга түшөт беле, дейт. Ошентип кыздардан сурашат: кана, калыс болгула, кызды кимибизге буйрасыңар? 40 кыз бул табышмакты чече албай айтышты. Өзүңүз чечиңиз, деди жигитке. Жигит айтты: мен билсем, кызды күзгүсү бар жигитке ыйгарат элем. Дегенде уктап жаткан пери кыз ордунан тура калып: жок, андай болбойт. Мен таягы бар жигитке буйрат элем. Анткени ал болбосо, өлгөн кыз кимге керек эле, деди. Ошентип кыз бир ойгонуп, кайра уйкуга кирди. Мындан кийин жигит экинчи аңгемесин баштады. Бир жигит чөп көтөрүп келе жатып, эчкиге жолугат экен. Жигит аны ээрчитип алып келе жатса, мен силер менен болом деп карышкыр аларды ээрчийт. Бир аз жүргөндөн кийин бир дарыяга келип жетишет. Дарыядан өтөлү деп кайыкка түшмөк болушат. Бирок ага 2 кишиден артык батпайт экен. Ошентип жигит эмне кыларын билбейт. Чөптү алып чыгайын десе, карышкыр эчкини жеп коет. Карышкырды алып чыгайын десе, чөптү эчки жеп коет. Эчкини жээкке жеткирип, анан карышкырды алып келсе, карышкыр эчкини жеп коет. Эчкинин жанына чөптү коюп, карышкырды алып кетсе, эчки чөптү жеп коет. Муну кандайча чечүүнү кыздардан сурады. Кыздар ар кайсынын башын айтып, чече алган жок. Уктап жаткан кыз тура калып: мен аны мындайча чечет элем. А дегенде эчкини алып чыгып, анан чөптү, аягында карышкырды алып чыгат элем, деди да кайра уйкусуна кетти. Жигит үчүнчү аңгемесин баяндады. Өткөн заманда кемпир чал болуптур. Алардын бир баласы бар экен. Күндөрдүн биринде үчөө жолдо келе жатып, бала ат башындай алтын таап алыптыр. Бала көтөрө албагандан кийин атасы көтөрүп, үйүнө алып келип, кемпирине катып коюуга берет. Арадан көп жылдар өтөт. Бала эр жетет. Ата энеси карайт. Бир күнү алтынды мен алам, сен аласың болуп талаша кетишет. Ошондо бала: эгер мен таппасам, алтынды кайдан алат элеңер, деди. Атасы айтты: эгер мен көтөрүп келбесем, кантип көтөрөт элеңер, деди. Ошондо энеси: эгер мен сактабасам, ушу күнгө чейин алтын сакталат беле, дейт. Бала: кана, алтын кимге тие турганын чечкиле, дейт. 40 кыз чече албайт. Ошондо уктап жаткан кыз ойгонот да: мен алтынды сактаган энесине берет элем. Анткени бала жаш болсо да өз күнүн көрөт. Атасы өзүнчө оокат кыла алат. Энеси болсо күчтөн тайган, картаң,
өз күнүн көрө албайт. Ошондуктан алтынды кемпирге берет элем, деп кыз үчүнчү жолу ойгонуп, убада боюнча хандын баласына тийип, өз муратына жетишкен экен.